Кечээ 11-июлда Кытайдан 1.250.000 доза Sinopharm вакцинасы алып келинген. Учурда Борбор калаасында эмдөө иштери жүрүп жатат. Мен дагы өзүмдүн ден соолугума кайдыгер карабай, ковидке каршы эмдөө алууну туура көрдүм. Эмдөө иштери кандай болорун биз менен бирге көрүңүздөр. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Паспорттан бериз. Отуруңуз. Бизде Sinopharm китайская. Биринчи доза сизге. Ооба. Бүгүн биринчи вакцинанын 12-син алып атасыз. Экинчисин 21 күндөн 28 күнгө чейин алышыңыз керек, экинчи вакцинаны. Саламатсызбы? Как себя чувствуете? Өзүңөрдү кандай сезип атасыңар? Жакшыбы? Бир аз противопоказаниялар бар. Азыр таблица боюнча суроого жооп бересиздер. Хорошо? Азыр өзүңөрдү кандай сезип атасыңар? Иштериңер оорубайт, тамагыңар оорубайт. Аллергический реакция болгонбу продукты питания или антибиотиктерге? Жок. Эч качан болгон эмес. Мурун грипптен вакциналарды алгансыңарбы? Жаш кезиңерде вакцина. Судорог эпилепсия болбойбу? Жок. Тяжелый травма, операции. Жок. Азыр коронавирус менен ооругансыңарбы негизи? Жок, буга чейин ооруган эмесмин. Контакт болгонбу? Жок. Бул аппарат пульсоксиметр деп аталат. Мунун ичинде процент насыщаемости кислород менен организмди көрсөтүп берет. Организмде канда кислород жетиштүү нормасында барбы, ошону текшерип берет. Азыркы учурда силерде 98%, бул считается аябай жакшы показатель. 93%тен 99-98ге чейин бул аябай жакшы показатель. Өпкөңөр жакшы, фильтрациясы жакшы. Ач карынсыңарбы? Жок. Обед кылгансыңарбы? Жылдырбагыла. Давление 90-65. Бул жаштардын давлениясы азыр көбүнчө эле ошондой болот. Считается норма эле. Бул менде калат. Кабинет вакцинации тей жака. Өтүп вакцинаны ала бериңиздер. Саламатсызбы? Кайсы колго? Оң колума кыларсызбы? Колуңарды мындай бүктөйсүң. 3 күн суга түшпөйсүң. Колду биртип отуруп турасың. Мына азыр мен ковидке каршы вакцина алдым. Алгандан кийин 3 күн суга түшкөнгө болбойт экен. Эми азыр ооруган жок. Бир гана мен ушул инеден коркон үчүн ошондон эле чочулоо болбосо, негизи ооруган жок. Биз экинчи партиясы Sinopharm вакцинасынын экинчи партиясын кечээ гана алдык. Кечээ самолет менен учуп келип саат 3-тө аэропортко консо, саат 5-те биз Ала Тоо аянтында эмне баштаганбыз. Мен ошондон улам айта алам, буюрса элдин вакцинага каршы мамилеси мурункуга караганда жакшы жакка өзгөрүп, элдер түшүнүү менен кабыл алып, эмдөөнү ала баштагандыгын. Азыркы учурда бүгүн Бишкек парк соода борборунда эмдөө баштадык. Мына сырткары шаар боюнча мындан башка дагы 7 соода борборунда эмдөө башталып атат. Элдин агымы буюрса жакшы, көп элдер күтүп аткандыгын, ушул Sinopharm вакцинасын күтүп атканын айтып атышат. Анан буюрса ушул алып аткан вакцинабыз элге жеткиликтүү болуп, мүмкүн болушунча элге жакыныраак жасаганга аракет кылып, анан ушул ооруну эмдөө аркылуу жеңебиз деген ойдомун. Бул күтүлө турган реакциялар деп айтабыз. Ар бир эмдөөдөн кийин организм ошо чужеродный нерсе киргизип атабыз да, чоочун нерсе киргизип атабыз организмге. Ошого каршы организм антитела иштеп чыгышы керек, ошого организм күрөшүшү керек. Бул кандай болуп билиниши мүмкүн? Бул алы кетип шалдырашы мүмкүн, эти бир аз ысышы мүмкүн, ошо эмдөө жасаган жер кызарып, шишиши мүмкүн. Булардын баары күтүлө турган реакциялар деп айтылат. Бул эч нерсе болбойт. Бул 3 күн, 4 күндүн аралыгында өтүп кетет. Бул коронавируска каршы эмдөө үчүн кээ бир адамдарда тамагы кытышып, бир аз кургак жөтөл болуп калышы мүмкүн. Булардын баары организм демек күрөшүп, антитела иштелип чыгып атат, демек иммунитет жогорулап атат деген сөз да.
Бирок эмдөө ала калып эле масканы чечип же болбосо коркпой басып кеткен туура эмес. Себеби бул эмдөөнү алгандан кийин 21 күндөн кийин экинчи эмди алышыбыз керек. Экинчи эмди алгандан кийин 14-21 күн ичинде гана ошо ооруга каршы иммунитет көтөрүлөт. Ошол себептен вакцинаны алгандан кийин эле масканы чечип коркпой басып кеткен болбойт. Дагы деле маска кийип, дагы деле дистанция сактап, дагы деле кол жууганды унутпайбыз. Биз буюрса коллективдүү иммунитетке жетишсек, мындайча айтканда элдин 50% эмдөө аркылуу иммунитетин көтөрсө, ал эми 20% оору аркылуу иммунитетин көтөрсө, 70%га жетсек, демек биз ушул ооруну жеңебиз деген үмүттөбүз. Себеби 70% коллективный иммунитет, демек оору азайып, мындайча айтканда кезикпей калышы да мүмкүн да бул оору. Негизи казимки көнгөн жашоо менен жашоо улана бериши керек сөзсүз түрдө. Мүмкүн болушунча ооруган адамдар менен контакт болбогондон сырткары биз 3 күнгө чейин спирттик ичимдиктерди ичпегиле деп айтып атабыз, ысык баняга түшпөгүлө деп айтып атабыз. Ал эми эгер аллергиясы бар адамдар болсо, ошол маалда ошо аллергия пайда кыла турган цитрус өсүмдүктөрүн жебегенге, чаңга чыкпаганга аракет кылып тургандары түзүк. Борбор калаасында эмдөө иштери жүрүп жатат. Ал эми шаар тургундары ковидке каршы эмдөө алышабы? Бул тууралуу ой пикирлерин чогулгала. Элдер алып атыр. Эл менен бирге боламыз да, не болсо да. Здравствуй, уважаемые бишкекчане. Я вам хочу сказать о том, что я вот получил около 3 недель назад препарат, вакцину. Я как бы активно к этому не то что даже готовился и хотел ее получить при первой же возможности, как я ее получилось получить, я получил, мои родители получили, все хорошо прошло, благополучно, вот слава Богу. И всем рекомендую, от этого зависит наша жизнь, наших родителей, наших близких, родных, друзей, всего общества в целом, правильно? Просто видите как, у каждого по-разному протекает, и каждому по-разному протекает и болезнь, и перенесенная, полученная вакцина. Это, как говорится, не то что лотерея, ну, дай бог, конечно, всем, чтобы все было все благополучно. Вот. Ну, я желаю всем, самое главное, здоровья. Здоровье будет, у нас будет здоровая нация, все будет процветать, и страна будет процветать. Билбейм эми кандай экенин мен толук ишене албайм да. Может, ошондон бир жугуштуу болушу мүмкүн деп сомнение бар да. Билбейбиз пока. Мы советуемся с врачами. У нас врачи знакомые, да. Пока не знаем. Ну, наверное, возьмем. Да, я уже принял вакцину, у меня все хорошо, идеально вообще даже. WhatsApp'тардан берип атат го. Вакцина алгандар 6 айдан же 1 жылдан өлөт депчи. Анан ушудан коркуп атам да. Менде жашаң билет го. Өзүм ден соолугума кам көрүп, ошон үчүн барып алып келдим. Кыргыз элиме деле сунуштайм, коркпогула барып алгыла. Ал эми эмдөөнү кайдан алуу тууралуу маалымат менен тааныша алыңыз. Бишкек шаарында жайгашкан эмдөө пункттардын даректери: номер 4-35, 17, 1, 7, 2, 3, 5, 9, 19, 6, 14, 8, 9, 15, 16, 12, 10, 11, 13, 18, 33 үй бүлөлүк медициналык борборлору, темир жол ооруканасы, студенттердин поликлиникасы, номер 33 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, Малыш Асымбекованын медицина борбору, Кроха, Элькрит 312, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Бишкек медициналык колледжи, Кыргыз улуттук университети, Кыргыз мамлекеттик академиясы, Кенч соода борбору, Азия Мол, Томми, Космопарк, Вефа, Бишкек парк, Детский мир, Чынар, Ош базары, Ортосой базары, Дордой базары, Аламүдүн базары. Эмдөө борборлору ошондой эле Ош, Чолпон Ата, Каракол шаарларында да иштешет. Жогоруда шаар тургундардын оюн билдик. Кээ бирлери алганга макул болсо, кээ бирлери тескерисинче каршы экендигин билдиришти. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар.